Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз тарбиялык саат өтөбүз. Сабактын темасы Ооган согушу тууралуу баян. Сабактын максаты окуучулар Ооган согушу жөнүндө маалымат алышат, ата мекенди сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбиялоо. Анда балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бургула, угуп отургула. Ооган согушу тууралуу баян. Ооганстанга советтик аскерлер 1979 жылдын 25 декабрында киргизилип, 1989 жылдын 15 февралында чыгарылган. Ушул убакыт ичинде 6200 миңдей советтик офицер, жоокер кызмат өтөгөн. Согушта 15 миңдей көз жумган, 54 миң жоокер жаракат алышкан. Кыргызстанда 7141 тургун согушка катышып, душмандын колунан 300ден ашуун адам каза болсо, 1500 жоокер жаракат алган. 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Өлкөбүздөн 2 адам Советтер Союзунун наамын алган. Алар Юрий Исламов жана Сергей Ушин. 15 февраль Ооган аскерлери үчүн өзгөчө күн. Бул күн Ооганстандан советтик аскерлер чыгарылган, жүздөгөн тагдырларды талкалаган, миңдеген жаш жигиттерибиздин өмүрүн алып кеткен. Ал согушту дал болсо эске алып келебиз. Биздин бүгүнкү каармандарыбыз ошол аскерлери жөнүндө айтылды. Анда балдар, төмөнкү ырга көңүл бургула. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк так кургусуна, күч бар кезде биригип бир муштумга, курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен бир күчсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың тарыхта ишиң калса, ташты талкан кыла бер сапарыңа, темир кессең мокобоз мизиң барда. Эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.